Саламатсыздарбы, эфирде кечки кабарлар, официалдуу сайттардан алынган жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бишкекте Lexust'ун айдоочусу жолдун каршысына чыгып, автоинспекторду капотуна жаткырган дейди бир топ жерге чейин алып барып, ал кулаган соң из жашырган. Окуя бүгүн саат 16:30 чамасында Айтматов Москва көчөсүндө жол милициясы аны токтотууга аракет кылганда болгон. Видеодон камгактай учкан милиционердин сүрүлүп барып, ала салып кеткенин көрүүгө болот. Ленин Рейби бейбаштык беренеси менен иш козгоду. Милициядан темир тулпардын мамлекеттик номери болбогонун айтышты. Учурда башкалада айдоочуну табуу үчүн перехват планы жарыяланды. Ал эми автоинспектор ооруканага жеткирилген. Сосновка постундагы жеңил автоунааларга киргизилген чектөө алынды. Ал эми оор жүк ташуучу унааларга чектөө али да бар. ÖKM аталган постто жеңил 80 жүк ташуучу 20 автоунаанын турганын, учурда тыгындардын жоюу иштери жасалып жатканын кабарлады. Сосновкада 500 адамга жана Арал постунда 100 адамга ылайык тамак-аш жана жылынуучу жайлар дайындалган. Мындан тышкары 10 куткаруучу даяр турганын билдиришти. Министрлик элге көчкү кооптулугу жоюлгуча жана тоолуу райондордо аба ырайы турукташкыча алыскы сапарга чыкпоону эскертти. Эске салсак, бүгүн тоо ашууда 7 автокөлүк көчкүнүн алдында калып куткарылган. Деп 9 Перол тоо ашу 2025-жыл 22 январь. Saat 16'dan 18 minut öttü. 127 kilometre. 127 kilometrege kar көчкү түшүптүр. Азыр эки погрузчикмен тазалоо иштери жүрүүдө. Урматтуу Москва шаарында мекендештер, эгерде сиздердин документтериңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылууга тажрыйба алуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Бакыт агам сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерге жардам берет. Регистрацияңыз бүтүп калса жасап берет. Баса регистрация жасап бергенде келгениңизде жасап бербейт. Жолдо ошо границага жеткенге чейин бир күндүк регистрация жасап берип, жолдон сиздерди жакшы алып барып алып келет. Андыктан Москва Казакстан кирди чыкты кылам десеңиздер, анда Бакыт агама кайрылыңыздар. Испаниядан Кыргызстанга 60 миллион сомдук алдамчылыкка айыпталган киши экстрадицияланды. Башкы прокуратура кылмыш ишинин башка жагдайларын ачыктаган жок. Кафе болуп кеткен Бишкектин чок ортосундагы мурдагы бала бакчанын 2 кабаттуу имараты мамлекетке кайтарылды. ОКМК Тыныстанов көчөсүндөгү объект 1995-жылы мыйзамсыз менчиктештирилип кеткенин билдирди. Мурда ал имарат Ак кеме балдар бакчасынын ашканасы жана кир жуучу жайы катары пайдаланылчу. Менчиктештирүүдөн кийин кафе бар катары колдонулуп, эми мэриянын баласына кайра өттү. Кабарлар Спутник Кыргызстан KG Telegram каналынан алынды.